Саламатсыздарбы. Немесе Геошондо программасы. Кечүүнүн кечинде президенттик шайлоонун алдын ала алынган жыйынтыктар чыгары менен Садыр Жапаров журналисттер менен жолугуп өзүнүн президент катары алгачкы кадамдары тууралуу айтып берди жана суроолорго жооп берип жатып, өлкөдөгү стабилдүүлүк менен коронавирустан кем эмес маселе коомду чырмап алган коррупция экенин белгиледи. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек, ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Биз мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз. Бардыгы ачык болот. Дагы бир чоң маселе коомдо мунаса жана ынтымак орнотуу, деди Жапаров. Анын айтымында ансыз экономикалык өсүш болбойт. Ошол себептен ал шайлоо учурундагы өзүнүн атаандаштарына кайрылып, аларды биргелешип иштөөгө чакырды. Анын эч кимге таарынычы жок. Шайлоо өнөктүгү учурунда аны негизсиз каралагандарга да ал эч кандай кек сактабайт. Анткени азыр өлкө тагдыры жөнүндө ойлош керек. Президенттикке өз талапкерлигин койгон инсандарыбыздын көбү иш тажрыйбасы бар. Мекен үчүн зор кызмат өтөсөм деген дасыккан чоң саясатчылар. Биз алардын иш тажрыйбасын, жаркын идеяларын өлкөбүз үчүн жумшоого тийишпиз. Ошондуктан атаандаштарыма Кыргызстандыбыздын келечеги, өлкө тагдыры үчүн жеке кызыкчылыктарыбызды сүрүп чыгарып, бирге олтуруп, кеңешип, кеңири маектешип, ынтымак менен биримдикте иш алып барганыбыз эң туура деп айтып кетер элем. Аны менен катар Жапаров анын атына айтылган айрым сынга да жооп берди. Депутат кезинде жасаган иштери же чет мамлекеттин тыңчысы деген сыяктуу кинелерге ал мурда жооп берген. Ал тууралуу кечээ күнү суроодо болгон жок. Бирок коррупциянын алдын алуу агенттигинин комиссары болуп турганда эмне үчүн ал коррупция менен алгылыктуу күрөшө албагандыгы тууралуу суроо берилди. Бизде эч кандай полномочия жок болчу да. Оперативдик кызматыбыз жок болчу, тергөө кызматыбыз жок болчу, жөн гана компьютерде мониторинг жасап отура турган агенттик болчу. Анан кантип коррупция менен күрөшөт элек ошол убакта. Эгерде биз өкмөттүн мүчөсү да эмес болчубуз ал убакта. Негизи мыйзам боюнча, анан кийин баягы нормативдик нормалар боюнча өкмөттүн мүчөлөрүнө бардык кагаздар келип турат макулдашууга. Бизге келчү эмес андай. Дагы бир журналист мурдагы убадасы менен аларга барып интервью берүүнү суранды. Жапаров аларга барарын айтты, бирок анын сүйлөгөнүн жалпы сөзүн угунан suurуп алып, айтылганын маанисин башка жакка буруп кеткен жакшы эмес экенине токтолгондо талашта чыгып кетти. Жалпысынан болсо Жапаров сөз эркиндигин сыйлай турганын жана кайсы бир журналист кууntукталса, аны коргой турганын айтты. Сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Бирок мен көптөн көп суранамын сиздерди. Ушу менин сөзүм болобу, же башка саясатчынын болобу, өкмөт мүчөлөрүнүн болобу сөздөрүн мындай кыркып алып, анан өзүңөрдүн комментарий менен башка жакка сүйрөбөй, мындай эки тараптуу кылып туруп, баягы мындай калыс пикириңерди жазып турсаңыздар. Шайлоо технологиясы менен байланыштуу Жапаров кечээкүнкү добуш берүү иштерине бийлик илгишпегенин жана мындан ары ар бир шайлоо таза өтөрүн белгилеп, келечекте Кыргызстан электрондук шайлоого өтө турганын айтты. Анткени ошондо гана бийлик дагы, кайсы бир башка ички же сырткы күчтөр дагы шайлоо иштерине таасир эте албайт турганын кепилдесе болорун белгиледи. Кийинки 5 жылдыкта ар бир урнага чейин ушу блокчейн системасын орнотуп, анан ушул баягы өнүккөн өлкөлөр сыяктуу бүгүн мисалы мигранттар добуш бере албай калды да көпчүлүгү мисалы. Кийинки 5 жылдыкта Кудай буйрса ар бир өлкөдө жүргөн жарандарыбыз, мейли Россияда болобу, Казакстанда, Америкада, Европада болобу, дүйнөнүн булуң бурчунда жүргөн баягы биздин жарандарыбыз өзүнүн смартфонунан добуш бергендей системага жетебиз. Андайга жетип, ошондойду кепилдөө үчүн саясий эрк гана керек. Ошондо саламаттыгыңыздар.